Эмнегедир улам барган сайын жүрөк мүшүн алган окуялар артып барат. Бир карасаң бирөөнү бычактап кеткен, бир карасаң баласы энесин өлтүрүп салган, карындашын эжесин, кызын зордуктаган. Айтор буга окшогон мисалдар оңдоп саналат. Бул ирет Исмайыл атанын арманы да алардын катарын толуктап турат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби мен Токой Исмайыл Төлөгөнович 1958-жылы Токтор районунун Казарман айылында төрөлгөм. 10 баланын атасымын. Мен бұл ишке кайрылып жаткандын себеби мен 10-чу балам кыз бала. 23 июнь 2012-жылы кызым эрте мененки саат 8:39 чамасында болжол менен үйгө кем каршы алыш үчүн магазинге мен үйүм жакта ушундай ушу жол менен өтүп бараткан экен. Өтүп баратканда ушу жолдон бул жерде иштеген 4 стройкада иштеген 4 бала тийишиптир кызгачы. Анан кыз уруша кетип өтүп кетиптир. Анан магазинге барып, магазинден продуктыларды алчу немелерин алып алып келатса, ошо эне могу ушу чамадан кызды кармап сүйрөп киришип төртөлү. Кыз бала кирбегенге аракет кылганда кызды чапканда моюнга кирпичке жыгылыптыр да. Ошондон жыгылганда колу мындайынан моунан айрылып кеттир. Ошодон сүйрөп кириптир, анан ошо эне моюнда 2 кирпич бар экен, ошонун мына могу дабыр кирпичинде кан турбайбы? Мына калып калыптыр. Анан дагы 2 кирпичинде кан мындайынан ушу тагып калган экен. Анан өткөндө тергөөчүлөр келип съемка жасап алып кетишти. Анан мындан сүйрөп киргизишет дагы. Мындан сүйрөп киргизишет дагы кызды алып келип. Я Назаров Туратбек дегенин сол жагынан кармап, Назаров Дөөлөтбек дегенин оң жагынан кармап, төртөлөп моюнга жыгып кызды. Эки жагына экөө кармап, Назаров Дөөлөтбек оң жагынан, Туратбекке сол жагынан кармап, колун басып буту менен, оозун көзүн басып, кыздын үнүн чыгарбай. Анан үчүнчүсү жана Дамир деген эшеги, ал зордуктап, анан төртүнчүсү жана Курманбек уулу Миширбек деген моюнга туруп, шухерде турган экен. Анан ошондон аябай кордоп зордоптур да кызымды. Эртең менен. Анан ошол жерден айтыптыр. Эгерде ушул иш боюнча бирөөлөр билчү болсо, бирөөгө айтчу болсоң, муну азыр могу кирпичтин астынан казабыз дагы, ошоңа көмүп, үстүнөн цементтеп салат дептир да. Жок, айтпай турган, айтпайм деп жалдырыптыр да, айтпайм десе, анда сен бизди тааныбайсың, сен бизди тааныбайсың деп анан кетирип өздөрү кетип калыптыр. Кыз анан бардыптыр үйгө. Мен барсам, ушунун баары эле чаң-чуң, анан колунун баары айрык, кан, ыйлап алган. Мени тааныбаптыр. Кызым, эмне болду десең, жыгылып кетти. Жыгылып кеткенде киши ушунча ыйлайбы десем, эметип кетти да. Анан үйгө кирип кетти, анан барып кирип кетти өзүнүн комнатасына, кийимин чечип, жууп, антип мынтип эле аткан. Мен түшүнгөн деле эмесмин. Мындай окуя болот, эртең чак түштө болот деп ойлогон эмесмин да. Ар бирибиздин эже карындаштарыбыз бар. Ошол эле жаш кызды коркутуп зордуктап салышкан 4 баланын бир тууган карындаштары, бир тууган эжелери деле бар болсо керек. 27-июнь күнү кызым бук болгон экен, анан классташтары жолугуп калбай, колуң эмне болгон тигүү десе керек. Бир параллел класста окуган балдар жолугуп калып. Анан ошондон стройкада иштеген 4 бала сабады дептир. Көргөзүп бере аласыңбы дептир. Анан көргөзүп бере алам деп анан келишиптир. Келгенде 2 баласы жок экен, бирөө Баткенге кеттир, жана Назаров Дөөлөтбек деген. Бирөө Аламидинде жашайт экен, ошол жака кеттир. Анан бийин 3 бала бар экен дейт. Анан 3 баланын экөөнү таанып көргөзүптүр, мына могул экөө сабаган депчи. Үчүнчү баласы жанагы Эркебаев Дамир дегендин досу болот экен. Экөө бир квартирада турушат экен, Фочка 6 квартира бирде турушат экен. Анан ошо менен келип туруп, классташ балдар келет, алтоо келет да сурайт да, могу кызга кол көтөрүп сабаптырсыңар. Эмне деген тамтык, кыз кишиге силерде тууган барбы, кыз кыркын барбы, эже карындашың барбы десе, элеңди, атаңды, жотоңду эмне былжырайсың деп кайра алар атакага чыгыптыр. Атакага чыккандан кийин алтоонан бол мушташкандан анан алар кечирим сурашыптыр. Жөгөлөп туруп кечирип коюп, кызды сабаган чын дегенден кетип калышыптыр. Кетип анан кийин тарап кетишет, тарап кеткенден анан кийин ошонун арасынан Манас деген бала моюндан суусап кетип, Мерим деген магазинге кире калгам дейт. Ошондон лимонад алып ичип чыгып келесем эле бир машина келип токтоп калды дейт. Келип эле ичинен 4-6 бала түштү дейт. 6 бала түшүп эле кол менен толгоп туруп машинага салып кетишти дейт. Алып барып анан Ленинский барганча сабап барышты дейт. Анан Ленинский гомго алып барды дейт. Ленинский гом Ошский гомго алып барышты дейт. Жана Манас деген бала айтат да. Ошский гомго алып баргандан кийин Ошский гомдогу балдар айтты дейт, бизге тиешеси жок киши экен. Бизге сигнал түшпөсө биз бул баланы албайбыз деп койдур. Албайбыз дегенден анан жанагы
Асылбек деген жигит, Хасанов Асылбек Мусаевич деген жигит эмес, каракчы да, каракчынын достору. Жуманов Ашыр деген оперативный топтун жетекчисине бериптир. Анан Жуманов Ашыр тиги баланы алып калып таң атканча сабашыптыр. Мону бул чүңеттин баарын могу жоон санда эсим ооп калды дейт бала. Эсим ооп калганда суудан чачыш дейт. Анан өлүп калат экен деп коркушту окшойт. Анан 4-чү больницага алып келишти дейт. Алып келип бизге келгенге чейин эле могу жоон саны жанчылып калган деп справка алып туруп анан делого тиркеп коюшту дейт. Кайра барды анан иш козгоп коюшту дейт. Жашоонун эмин гана жаңы барактарын ачып, жүзүнөн балалыктын күлкүсү кете элек 15 жаштагы кыздын келечегине балта чабышкан 4 бала кылган ишин мойну менен тарткысы жок. Үмүт деген кыз ошо жана Манас деген баланын эжеси болуп атпайбы? Ошол келип атпайбы? Мен инимди сиздин кызыңыз үчүн токмок жеп азыр больницада жатат, эмеде милицияда жатат деген үчүн анан мен чыктым да. Анан Ленинскке барып эле мен тиги баланы эмнеге камадыңар деп айтайын деп эле дежурга кирип кетсем эле аркаламан уулум келди. Папа, кызыңызды сабаган эчтеке эмес экен, кызыңызды зордуктап салышыптыр деп ошондон угуп атпайм. Биз баягы эшикке чыгып кеткенден кийин кызга айтат да, ушундай болгон деп. Анан эле кирип туруп эле арызымды жаздым. Ошондон эле түнкү баягы оперлерди чакыра баштады, тергөөчү жана Сопубек Калдар деген эмесин дежурдан звонить этип чакыра башташты. Сопубек Калдар деген эмеси келбей койду. Анан тиги келбей койгондон кийин ага эжем 2 жолу чалды. Сен 16 жаштагы баланы ни за что камап алып туруп сабаптырсың, давай эшикке чыгарыл да экспертизаны өткөрүш керек десе, бүгүн түндө мен таң атканча иштеген, бүгүн бара албайм деп келбей койду. Биз 3-чү комго чейин алып барды дагы жана балдарды бат эле кармашты, кармагандачы. Бирөө больницага барып жатып алыптыр, токмок жеген балдардын бирөөчү. Анан аны больницадан алды, алыстан көргөзүп ошолбу деп кызман сурады, ошол деп тааныды. Тааныбагандан чак түштүү болгон иш эмени любой кызым айтып атпайбы, мен кино көргөндөгүдөй элестери азыр көз алдымда турат депчи. Анан эле алып барды, комго алып барып, анан биринин аркасынан бирин ушу 1 саат, 1,5 сааттын ичинде эле 4-өн чогулту. Бат эле табылды да. Анан мен МВДга чейин жаптагынан чыга баштаганда, аяктан уже мен мындай бир информация угуп атпаймынбы. Сиздин кызыңыз мурда эле кыз белгиси жок экен кыскасы. Ал жанагы жаткан бала жигит экен. Ошо жигитине болушун эле жана 4-өн жамандап аттыр. Ага бул информацияны ким берди десем, опер жана Жуманов Ашырлар берип атат бизге деп. Эми кызды экспертизадан өткөрө элек аларчы. Кызды эртең менен экспертизадан өткөрүп коюшту, анда айтса болот эле да. Өткөрбөй, түнкү 11ден өткөнгө чейин өткөрбөй ачат. А бирок күндүз эле МВДга чейин билдирүү жасап ачат. А көрсө булардын варианты мындай экен да, кызды жаманатты кылып, кылмышкерлерди алып калып, алардан акчаны болушунча алып, кызга күнөөнү оодарып туруп, анан жаап коюшмак экен да. Булардын ою ошондой экен да. Жана 4 балага, акмактарга, зөөкүрлөргө, карышкырларга, жырткычтаргачы 129 статьянын 2-бөлүмүнүн 2, 3, 4, 5, 6 пункттары менен иш козгоп, аларга айыбын угузуп, камай турган санкциясын бергенден кийин алар эрежеси боюнча больницадан заключение алат экен. Камаса болобу, ден соолугу кандай деп. Алып барып Сокул район больницасында түнкү 2де жиберди. Түнкү 2де бүтүп атат жана эмечи. Тергөөдө жүрөбүз да. 2де алып барса, кашайып, аяктын врачтарын да сатып алышыптыр. Эndi Алмаз деген дагы опер кошо барган. Дагы опер барган, бирок Алмаз деген опер кашайып ошондон барып дагы экөөнү тиги больницага жаткырып салышыптыр. Исмаил атанын айтымында бул иштин аркасында милиция кызматкерлери да акча жасап калууну көздөшкөн. Акмактык кылып, ушу делону мутить этип аткан жанагы опер группанын жетекчиси Жуманов Ашыр деген бар да, анан ГКМ менен бир кызматкер бар. Азыр аты Данияр же Улан да, мен изилдегеним боюнча. Аны телефонго сүрөткө тартып алганбыз. Ошол боюнча мен ГКМга жолдош Атахановго кайрылганмын. Мына жигит да, могу жигит эмес бул, зөөкүр да мындай айтканда. Бул деле кылмышкер деп айтса боло берет мына. ГКМ менен кызматкери. Бул болсо ошону айдап жүргөн В7722АИ деген машинаны айдап жүргөн шопуру бул. Мына кылмышкерлердин эжеси бирдемеси бул да, сот менен сүйлөшүп чыккан аял мына. Мынакей. Анан ушунун кесепети дейди. Анан кийин соттун отуруму болду. Ошону айтайынчы, соттун отуруму болду 30 июнь күнү.
соттун отуруму болуп башталарда 1 саат 1ге башталар белгиленген да сотчу. А 3ке чейин чойду да сот. Ага чейин муну ГКМнин кызматкерин 1 саат кабыл алды. Анан муну сүрөттө турган аялды жарым саат кабыл алды. Анан жана 59-22 деген Mitsubishi минип жүргөн Хасанов Асылбек Мусаевич деген акмакты жарым саат кабыл алды. Анан кийин сотту баштады. Анан мен айттым, кирген башталгандачы. Менде өтүнүч бар дедим. Тур деди. Эмне өтүнүчүң бар деди. Жолдош судья, мен сизге ишенбейм. Анткени сиз соттук этиканын талаптарын одоно бузуп атасыз. Сиз иш саат 1де баштала турган ишти 2 саат чойдуңуз. Анын башталышында сиз ГКМнин кызматкерин, могу кылмышкерлерге тартып аткан ГКМнин кызматкерин 1 саат кабыл алдыңыз. Андай могу аялды жарым саат кабыл алдыңыз. Тиги баланы жарым саат кабыл алдыңыз. Сизден мен реальный чечимди күтпөйм. Сизден вообще эчтеке күтпөйм. Сизге мен каратпайм деп атып берсем, прокурордун катышуусунда, тергөөчүнүн катышуусунда менин сөзүмдү сүйлөп атасыңбы деген жок да, баштап койду. Башталганда эле 15 сутка берди бирөөнө, жанагы Эркебаев Дамир дегене. Экинчи Назаров Дөөлөтбек деген эмеге токтом чыгарып атканда минт чыгарып атпайбы. Башында токтомдун башында жазып атат. Назаров Дөөлөтбек ушундай кылмыштарга катышып, кызды сүйрөп кирип, колун тебелеп, бир жак оң колун, оозун базып, көзүн базып, ушундай аракеттерди жасаган деп келет дагы, анан токтом кылат деген жерге келгенде кайра сот өзүнүн баягы жазганына кайра каршы токтом чыгарып атат. Назаров Дөөлөтбек ушул ишке активдүү катышпагандыгына байланыштуу, 18 жашка жаңы эле чыгыптыр, боорум ооруганына байланыштуу бир үйдөн бир тууган бири экөөдөн кечилип атыптыр, ошо экөө кечилип кетпесин деп бирөөнү үй камагына чыгарып койдум дейт. Анан мен туруп айттым, жолдош судья, экөө эмес, бешөө бир үйдөн бир тууган болсо дагы мыйзамды бузуп отуруш керек десем, мен боорум ооруп атат дейт. Мен айттым, аксакал дедим. Аксакал, сенин канча балаң бар дедим. 6 балам бар дедим. Кантип менин кызыма бооруң ооруган жок, 15 жаштагы кыздын тагдыры талкаланып атса десем, башын жерге салат. Сенин канча балаң бар десем, 6 балам бар дейт. Асманды карачы десем, асманды мынтип карайт. Эмне деп? Эмне, Кудайды тааныбай калдың беле дедим. Кудай бар аякта. Сага Кудай жеткирсин дедим. Бөлөк айтар сөзүм жок да. Ошол. Мен чындыкка чыга албай чарчадым. Мен бир эле жолу адамдык ар-намысыма шек келтиришпестен, кызымды экинчи жолу адамдык ар-намысына шек келтирип, ар-намысын тебелеп тепсеп, бул кызды мурда эле кыздыгы болгон эмес деген версияны ойлоп таап, кылмышкерлерге жан тартып, ак жазаш үчүн бул милициялардын, айрым соттордун, айрым милициялардын жасаган акмактыктарын коомчулукка жеткирүү үчүн экинчи жолу мындай кылмыш болбосун. Болсо да мындай менин тарткан азапты булар тартпасын деген ниетте коомчулукка көтөрүп чыгып атам. Кудайым буйруса, могу оперлердин, соттордун мына туура эмес чечим чыгарган, врачтардын, жана СИЗОго кабыл албай койгон адамдардын үстүнөн иш козготуу боюнча болгон аракетимди жумшайм. Мен башым сайдым деп айткам, эгерде ушулар тарабынан мыйзамдуу чечим кабыл алынбаса, балдар тиешелүү жазасын албаса, анда мен буларга жазасын өз колум менен берем дагы, анан өзүм келем органдарга. Мындан 2 ай мурун 8 жашар кыз кимдир бирөөлөр тарабынан зордукталып, ал кыздын жансыз денеси табылган. Ошондон тартып бул иштен дайын чыкпай калган. Кыңыр иш 40 жылда билинет демекчи, бул иштин дагы бетин ачып жатам дейт Исмайыл ата. Анан дайыр айтып кете турган маселе, мындан 2-3 ай мурун ушул Арча Бешиктин гомунан 8 жашар кыз зордукталып 3 күндөн кийин сөгүт чыталып кеткен. Ошондо бир фотороботту көтөрүп алып, жана Жуманов Ашыр деген эме бир чоң оперин жетелеп алып, Арча Бешиктен баштап ушу селекциянын айылынын баарын кыдырып чыгышкан. Монда адам жашайбы деп. Ошол фоторобот менин көзүмдө калып калыптыр. Баягы кылмыш болгондон кийин эртең менен настроением бузулуп отуруп, ошол эсиме келе калды да. Карасам жана 4 баланын ичинде Назаров Туратбек дегендин сүрөтү союп каптап койгондой окшош да. Анан деп тыккатты. Анткени булардын кылмышынын версиялары, жасаган эмелеричи, методдору окшош. Ал да күндүз болгон, бул да күндүз болуп атат да. Аны 3 күндөн кийин алып барып чытап кетишкен. Эми карап көрсөм, бул кылмышкерлер азыр акмактарчы. Ошол гомдун астындагы экинчи көчөнүн мындай туурасынан кеткен Садыбакасова деген көчөсү бар экен, 71-үй. Квартира берилет деп сыртына жазып коюптур. Ошол жерде квартирада турушат экен да бул акмактар. Менин оюм боюнча, менин түшүнүгүм боюнча, мына
кылмыштын мону жазалган баягы эмне деп коет жана почерктери боюнча алганда 8 жашар кызды ушулар зордуктаган деп эсептейм да. Бардык нерсенин чеги болуш керектир. Канткенде кыз зордуктоону токтото алабыз. Балким аларды эл алдына алып чыгып, ачык жазалайбыз деген суроону шаар тургундарына узаттык. Педофилдерди негизи абдан жазалаш керек. Аларды эл алдына мен айтып атпайм, жана Кытайды байкап жүрөсүңөрбү, жана атып салып тиги бу дегендерди керек болсо телевизордон көрсөтүп коет анчы, неметип алып момундай депчи. Анан ошон үчүн бизге ушул жетпей атат, кичине мындай актуалдуу катары бир андай бирөө экөө табылса мындай абдан бир жаза көрсөткүш керек да алгачы, неметип алып жазалап коюш керек. Албетте, бул азыркы күндө эң глобалдуу маселеге айлангандыгы өкүндүрөт албетте. Ал эми буларды кантип жазалаш керек? Аларды ар ким ар кандай айтышат да. Мисалы, силер айтып жатасыңар, эл алдында жазалаш керек депчи. Буга менин көз карашым туура албетте. Эл алдында жазалап аларды өзүнүн жазасын жада калсаны, бул нерсе өлүмгө туруп жаткандыктан, башка жаш кыздардын мындай психологиясына өтө чоң залалын келтирип жаткандыктан, сөзсүз аларды эл алдында жазалаш керек. Алар ошол жазаны алууга мындай татыктуу. Шараны мен ойлошумча катуураак колдонуш керек да. Неге дегенде бизде айыл жерде дагы болуп, шаарда дагы көп болуп жатат. Ташбаранга мурда алып жүргөндө азыр закондун негизинде эле жазалаш керек деп ойлойм. Закондун негизинде болуп да. Эми ошолорду жазалаш керек, кыздардын убал сообу бар да. Жаш кыздар келет шаарганан аркы беркини билбей эле, түшүнбөй эметип алышат анан. Ар кандай эмелерге кабыл атпайбы? Ошондой эле. Эми эл алдында жасаласа, эми артында ушундай болот экен деп кийинкилер андай ишке барбай калат да. Мезгил жетти да. Мурун эле жеткен болсо керек, билбейм. Эми аларды как положено жазалаш керек. Кандай жооп кайтарыш керек. Эми кыздардыкта боюнча аларды как айбан катарды, аларды негизи катуу жазалаш керек. Эми ташбаран калуу деген билбейм, ал эми закондо болбосо мен барып бирөөнү кармадык. Ташбаран калсак, наоборот, биз күнөөлүү болуп калабыз да, законго кабыл алмайча. Значит, бир жесткий эмеш керек, түрмөгө камаш керек аларды негизи. Баамдаганыңыздай эле окуя жабырлануучунун атасынан жана сот токтомуна таянып берилди. Бул сөз кылынган тагдыр кимдир бирөөгө жөн гана болуп өткөн окуя болушу мүмкүн. Бирок аны өз башынан өткөргөн жаш кыз унута алар бекен. Бул иш боюнча иликтөө иши кылдаттык менен жүрүп жатканынан кабардар болдук. Кантсе да Исмаил атанын талаптары орундалып, адилет жаза колдонулат деп ишенебиз. Ал эми биз тергөө иштери аягына чыкканда бул аянычтуу окуяга кайрылып, көрөрмандарга кабарлап коебуз.